Салам достор, барыңарга ысык салам. Бул видеону тартып жатканымдын себеби мен силерге сонун бир техника менен бөлүшөм. Бул техниканы бир канча жолу колдонуп көргөм өзүмдүн жашоомдо жана результат көргөн үчүн, андан кийин менде мындай ишеним пайда болгон үчүн мен сиздерге бөлүшөйүн деп чечтим. Мен бул техника жөнүндө YouTube'дан жана башка көп эле булактардан окуганмын, көргөнмүн, укканмын. Анан менде мындай ой пайда болгонда мен бир колдонуп көрөйүнчү деп мындай бир ишенип ишенбей эле башында колдонуп көрөйүнчү деген бир ой менен баштаганмын. Анан эмнегедир ишке ашкандан кийин менде ишеним пайда болду да. И жакынымда дагы бир кыздын ушул техниканы колдоду. Анан результат жаратканын көргөндөн кийин менде дагы да бир чоң ишеним пайда болду. И бул техниканы мен сиздер менен бөлүшпөсөм болбойт. Азыр мен даже эмоцияман эле билинип турат, канчалык деңгээлде мындай толкунданып атканым. Эң алгач руханий дүйнө жөнүндө эч кандай түшүнүгүм жок болчу. Мындан 4 жыл 5 жыл мурда мен өзүмдү таануу боюнча психологияга баш бакканда биздин жашообузда акылга сыйбаган дагы бир кубулуштар бар экенин байкагам. Жана ошондой эле ойдун күчү, сөздүн күчү дегенге абдан ишенем. Биз ойлорубуз менен, сүйлөгөн сөздөрүбүз менен бир нерсени жарата алабыз дегенге дагы ишенем. Бул менен көпчүлүк ойлобосун баягыдай Аллахка ширк кошуп атат. Жараткандай сен кимсиң деп. Бирок биз Аллахтын бир бөлүгүбүз. Аллах ар дайым билинген, көрүнгөн каалайт да ошондойду. И Аллахтын кээ бир сыпаттары биз аркылуу ачыкка чыгат. Ошондуктан биз баягындай Аллахтын жер жүзүндөгү анын рухун алып жүрүүчүлөрдөнбүз. Мен эч качан Аллахты тааныбайм. Бул жашоодогу баардык нерсе, көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөн нерсенин баардыгы ага гана таандык экенине шек жок. Менде дагы Аллахтын руху бар экенине ишенем жана буну прям баардык клеткам менен сезгенден баштап менде бир сонун сезим пайда болгон. Демек ар дайым Аллах менен экен, демек Аллах менин ичимде экен. Эч качан мени жалгыз таштабайт экен. Эгерде кандайдыр бир оор ситуациялар болуп аткан болсо дагы бул менин пайдам экен деп мен кабыл алганды үйрөнгөм. Ошондуктан эгерде сиз бир нерсени ойлоп, бир нерсени сөз менен айтып, жана ошол нерсе сиздин жашооңузда пайда болгон болсо, реалдуу жашооңузда, бул эч кандай Аллахка ширк келтирүү эмес. Мен айтып жаткан техника бул мындай. Биз ар бир адамдын өзүнүн бир максаты бар, өзүнүн бир кыялы бар. И четко бир максатты коебуз дагы. Ошол максатты биз 21 күн бою кагазга жазабыз. Азыр ойлошуңар мүмкүн да, ой ошону жазып эле койсом болдубу, ишке ашабы депчи. Ооба, башында мен дагы ошентип ойлогонмун, ишенген эмесмин. Ой, ушуну жазып койсом эле болдубу, бул жөн эле чушь депчи. Бирок мен качан бул техниканы колдонгондо, мен буну деген кичинекей эле бир болбогон эле бир максатка колдонгом да. Мындайча айтканда, мен бир буну мындай сынап көргүм келген да, эми ишке ашат бекен, ашпайт бекен деп. Андан кийин 2022 жыл, жок 2022 жылы мен Турцияда бир отельде иштеп жүргөндө биз жатаканада жашачубуз. Анан дагы бир түрк кыз биздин комнатада чогуу жашачу. Мен күндүзгү сменде иштечимин, ал болсо ночной сменде иштечи. И биздин смендерибиз туура келбегендиктен биз көп деле сүйлөшчү эмеспиз. Анан мен дайыма китептерди окуп, ушундай бирдемкелерди жасап, ритуал кылып, анан шам жагып, ушундайлар жакшы көрөм да, өзүм менен өзүм болгонду, медитация жасаганды. И ал байкаган окшойт. Андан кийин биз бир күнү выходнойдо баягындай чогуу комнатада болуп калдык дагы, бир тема ачылып кетти, ошол руханий дүйнө боюнча. Анан баягындай ал кыздын ошол мен жасаган практиканы ал дагы жасайт экен да. Ал кыз ага чейин айтып жүрчү да, мен деген Дубайга кетишим керек, собеседование деп эле ушинтип жүрчү. Андан кийин сүйлөшүп отурсак айтып атпайбы, мен дейт ошол 21 күн бою тоже 10 ноябрда мен Дубайдамын деп жаза бергем дейт да. Күндө кечинде мен 10 ноябрда Дубайдамын, мен 10 ноябрда Дубайдамын деп жаза бериптир ал кыз деле, бирок ишенбей эле.
баягы собеседование болот, анан кийин кыз собеседованиядан өтүптүр, жумушка өтүп, анан ошол Дубайдагы компаниядан ага баягындай пригласительный келиптир да, визага тапшырыш керек да, ал ошого бүт документтери келиптир дагы, ал жакта жазылып турат да, 10-ноябрда сиз уже Дубайда болушуңуз керек деп. Мен анчалык ишенбейт болчумун. Эгерде мен ошол кагазды өзүм көзүм менен окубаган болсом, мен антип анчалык ишенбейт болчумун. Анан ал кыз мага баягы кагазын берди, договорлорун, там бүт документтерин, чакыруу барагын. Карасам чындыгында прям мындай жирный строка менен, кара эмелер менен аябай басылып жазылыптыр да, 10-новембер деп, что ошого чейин Дубайда болуп калышыңыз керек деп. И мен аябай таң калдым, чындыгында аябай таң калып, анан ошол учурларда мен өзүмдүн жигитим менен мындай 2 ажырым жолго түшкөнмүн. И ал уже тоже загранга кетип калган, бир канча ай болгон. И мен дагы жумушумду бүтүп аяктап, уже договор боюнча биздин убакыт бүтүп, и мен Кыргызстанга кайттым. И Кыргызстанга кайтып, баягы техниканы дагы кайталап жасап көрөйүнчү дедим да. Менде эмне кетет деп, анан дагы мен ошондо 22-жыл болуп атпайбы. Анан 22 баягы жигитимдин атын жазып, ошол Кыргызстанга келди. Мен менен элдешкеничи деп ошентип жаздым. 21 күн бою жаздым. Тупа өттү баягы күн. Биз ага чейин вообще сүйлөшпөй калганбыз. Анан кийинде бир күнү эле мага WhatsApp'тан жазып атат да, привет деп. Анан мен дагы баягы учурашып эле кандай, андан кийин эмне кылып атасың, вот Кыргызстандамын ушундай деп эле. Анан экөөбүз баягы переписка болду. Анан кайра баягы элдешкиси келгенин билдирип, ушундай SMS жазыптыр. Анан мен болсо кыска эле бүт жазып койдум да, эгер элдешем десең, анда Кыргызстанга кел деп жазып койдум. И ал ошону хорошо деди дагы. Мен ишенген жокмун да, Кыргызстанга келбейт деле болуш керек, потому что кышында аябай суук деп. Анан кийин баягы жерден карасам, мага уже билет алып эртеңки күнгө билеттин сүрөтүн жөнөтүптүр да. И ошолдо ал уже 16-декабрда 2022-жылы Кыргызстанга учуп келди. И биз сүйлөшүп, короче, баардыгын чечишип алдык. И карасаңар, 22-си мен 22-декабрь дегем, ал 22-декабрга жетпей эле келип калды. То есть бул мындай болушу мүмкүн, дагы эле сиздин ишенимиңизге жараша кандайдыр бир убакыт өткөндөн кийин ишке ашышы мүмкүн, же ага жетпей деле ишке ашышы мүмкүн. Прям ошол числодо болот деген нерсе жок да. Андан кийин ошол эле техниканы мен ушул азыркы учурда Саудияда жашайм, 6 ай болду бул жакта иштейм. Анан бул жака келе электе мен Кыргызстанда жасап койдум да, дагы деле. Тоже, по-моему, кайсы айлар болчу? Январь же декабрь болуш керек, по-моему. Кыргызстанда прям жумуштардын баары токтоп, мертвый сезон болуп турган мезгилде мен үйдө отуруп, анан кийин алмалдакы кирешемди айтайынбы мен сиздерге? Айына максимум бир 20 000 сом ушундай эле болчу да. И мен ошол учурда как раз квантовый психология боюнча насаатчылыкты бүтүрүп, курсту бир айлык. Анан мындай духовный дагы өзүмдү өстүрүп аткан мезгил болчу, январь айлары экен. Андан кийин мен баягы финансовый кризис пайда боло баштады менде. Андан кийин үйдө отуруп эле акча тапкым келди да. Анан жазып баштадым тоже. Үйдө отуруп эле айына $2000 таап атам. Үйдө отуруп эле айына $2000 кирешиме чыктым деп баягы дагы күндө жазып баштадым. 21 күн бою жаздым. И бул мен январда жазганым качан ишке ашты? Мен Саудияга апрелде учуп келдим. И ошол бияка келгенден бери менин зарплатам ошол $2000 тегерегинде. Бирок эң кызыгы, мен келгенден бери 6 айдан бери азыр мен үйдө эле отурам. Биздин иштей турган ишибиз даяр эмес пока. Бирок как иштик мен ай сайын акчамды алып атам. И мен бул нерсени жазып атканда менде мындай бул жака келем деген план жок болчу да. То есть мен ооба ноябрда барып сүйлөшүп агентство менен резюмемди таштап келгем. Бирок агентстводон эч кандай жооп боло элек болчу да. Собеседованияда болгон эмес, мен жумушка өткөнүм, өтпөгөнүм эч кандай билинген эмес. Мен уже ал жактан үмүтүмдү үзүп койгом дагы, башка
жумушту пландап атканда мен негизи эле өзүмдүн бир жумушумду ачам деген ой менен мен пландап аткам дагы. И ошол мезгилдеки мага керек болгон акча, наверное, $2000 болгон болуш керек айына. Эмнегедир билбейм, айына $2000 кирешеги чыктым деп эле жазып бергем. Тупо эле жазып бергем. Анализ деле кылган эмесмин. И январда жазган болсом, яна февраль, март, апрель 3 айдан кийин мен ошол жазган нерсем ишке ашат дагы. Мен азыр абсолютно үйдө отурам. 6 ай болду. Зарплатам ошол $2000 теңеги. И дагы отуруп мындай Кудайга 1000 жолу ыраазычылык айтып, ушунчалык мүмкүнчүлүктөрдү бергениңе ыраазымын деп, прям бассам турсам жалынып Кудай менен сүйлөшүп отурам. Бирок азыр дагы недавно эле баштадым, башка бир максатка жазып баштадым уже. Бул прям мен үчүн мындай жөп-жөнөкөй эле бир техникада карасаңар, жөп-жөнөкөй эле. Мындай эле жазып бересиңер да 21 күн бою жөн эле жазып коесуңар. Ишке ашабы, ашпайбы деп ойлонбойсуңар дагы. Анан унутасыңар ал максатыңарды. Бирок эң маанилүү нерсе, көпчүлүк мындай да, көпчүлүктүкү баягы ишке ашпаганын себеби жазат дагы, анан мындай ишке ашпай калсачы деп сомнение боло берет дагы. Анан баягы аңдый берет да ошол максатынчы, качан ишке ашат экен, эмнеге болбой атат, мынча күн өтүп кетти го, что-то ашпайт окшойт, что-то бул болбогон нерсе окшойт деп баягындай аңдып ошол нерсени, анан баягындай ишенип ишенбей ушундай боло бергенде, возможно, сиздин максатыңыз ишке ашпашы мүмкүн. Бул мындай: сиз баягындай бир кафеге барып алып, максатыңыз четко болуш керек, так болуш керек. Себеби дегенде, биз кафеге барганда деле бир тамак заказ кыла турган болсок, четко айтабыз го, манты же лагман деп. Же болбосо билбейм мен эмне любойун алып келе бер десек, официант деле билбейт бизге эмне алып келет. Ошол сыяктуу эле биздин максатыбыз да четко болуш керек, ясно болуш керек. И жазганда как будто ишке ашкандай уже болгон сыяктуу жазасыңар. Мисалы, мен тапкым келет, мен турмушка чыккым келет, же болбосо мен мынча миң кирешеге чыккым келет эмес, уже мен чыктым, уже мен таптым, уже менде бар деген сыяктуу, уже мен алдым деп. И дагы бир маанилүү нерсе, биз ошол эле кафеге барып алып, заказ кылгандан кийин спокойно отурабыз, тамагыбыз даяр болуп келгиченди күтүп отуруп турабыз. Баягындай отуруп алып, келеби тамак, бул келбей калабы, что-то кечигип атат, болбойт окшойт, дебейбиз го. Биз 100% ишенебиз что биз заказыбыз келет экенин. Ошол сыяктуу эле бул жакта дагы биз Аллахка заказ берип атабыз. И ошол нерседен 100% уверенно биз отура беришибиз керек да. Болот деп коюпчу. Анан кечигип атат, болбойт окшойт деген болсок, демек биз Кудайдын кудуретине ишенбеген болобуз. Ошондуктан бүгүн эгерде кандай бир максатыңар бар болгон болсо, жазып бул техниканы колдонуп көргүлө. И сөзсүз ишке ашат. Мен сөзсүз ишенем. Эгерде сизде ошондой ишеним сезим бар болгон болсо, демек ошол максатыңыз сөзсүз ишке ашат. Ишке ашпай калышы мүмкүн эмес. Эгерде ишке ашпай калган болсо, демек сиздин подсознанияңызда ошол максатыңыз сизге зыян алып келет деген ишенимдер бар болгону үчүн ишке ашышпайт. Андай болгон болсо, сиз өзүңүзгө суроо беришиңиз керек: ошол максатым ишке ашса эмне жаман нерсе болот деп. И сизге жооптор келет албетте. Мисалы, сиздин максатыңыз бир машина алуу болсо, и ошол максатыңыз ишке ашпай аткан болсо, ашпаган болсо, демек сизде ошол подсознанияңызда ошого байланыштуу, максатыңызга байланыштуу кандайдыр бир блоктор бар, кандайдыр бир коркуулар бар. Мисалы, машина алсам, кокустан авария болуп калсамчы, же болбосо машина алсам күнүндө бензинге акча керек болот деген сыяктуу бир негативный ойлор, негативный ишенимдер бар болгон болсо, албетте бул максатыңыз ишке ашпайт анда. Ошондуктан максатты четко аныктаңыз. И сөзсүз бул техниканы мындай пайдаланып көргүлө. И комментарийге өзүңөрдүн ой пикириңерди калтырыңыздар. Бул видео пайдалуу болгон болсо, лайк басып, досторуңар менен бөлүшкөндү унутпаңыздар.